Жакында эле Бишкек чаңды боронго кабылып, туруксуз конструкциялар бузулуп, 26 адам жаракат алып ооруканага түштү. Бул климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттеринин бир гана мисалы. 2023-жылдын ноябрында Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азиядагы чөлгө жана кургакчылыкка каршы алгачкы жыйыны өткөн. Бул жыйында жер менен сууну туура эмес башкаруудан жана климаттын өзгөрүшүнөн улам чаң жана кум бороон коркунучу күчөп баратканы айтылган. Мындан тышкары конференцияда 2009-жылы Австралияда кум бороондор сыяктуу өрөй учураган мисалдар келтирилген. Климаттын бул өзгөрүшү $100 миллион чыгым алып келген. Климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча комплекстүү чараларды көрүү зарыл экендигин эксперттер айтып келет. Экологиялык коридорлорду өнүктүрүү зарыл. Көчөлөрдүн тегерегинде жайгашкан бактырактарда алар тамырлар аркылуу көп өлчөмдөгү сууну өзүнө топтойт дагы, ал бутактар аркылуу кайра суунун буулануу процесси жүрбөгөндөн кийин алар ошол жерге чогулуп, ошол тамырын ошол жердеги өсүмдүктөрдү чийите баштайт дагы, катуу шамал болгондо алар кулап калуу коркунучу пайда болот. Массалык маалымат каражаттары эң олуттуу кыйроолор жөнүндө кабарлашты. Ал эми климаттын өзгөрүшүнөн улам ондогон, ал тургай жүздөгөн адамдар курч респиратордук оорулардан, аллергиядан жана чаңдан улам пайда болгон башка оорулардан жапа чегишти. А сиздин бул көйгөй боюнча ой пикириңиз кандай?